кыргызча эле сүйлөчү деп атпайбы? Кыргызча эле сүйлөчү деп атпайбы? Алкымын жулуп алды, ошентип өлтүрүп салды деген Мураскулап токтоп калды десем болот да. Ал биринчи кыргыз IT форумдардын бири болчу. Тез арада Россиядан чыгып кеткиле, башка мамлекеттерге кеткиле. Биринчи өзүңөрдү бутуңарга тургузуп, анан ата-энеге каалаганча жардам берсе болот. Income rich, cash poor деген. Биз ошондой болбошубуз керек экен да. Ата-энемдин акчасы жок болгон. Мени окууга тапшыртканга. Анан мен Россияга барып 2 жыл иштеш керек болду. Анан Канча жаштан келдиңиз ошондо? мен 18 жашта баргам. Жылына бирден үй алсаңар болот. 5 жылда 5 үй аласыңар. Если что, я возле миллионера сижу, да? Америкада миллионер болуп эч кимди деле таң калтыра албайсыңар. Жалпы салам, бул Big Talk подкаст. Менин атым Эламан Асылбеков, анан биздин конокто меценат, real estate investor, Airbnb академиянын негиздөөчүсү Бакыт Абдишев. Кош келиңиздер байке. Салам баарыңарга достор. Эламан, чакырганыңа рахмат. Бул подкаст мен үчүн өзгөчө болот. Адегенде бир мындай айтканда чакыруу бир челлендж катары, дегенде кыргыз тилинде толук кыргыз тилинде алып барганга аракет кылайын. Дегенде сиз соцтармактарда көп жерде кыргыз тилин көп пропаганда кыласыз да. Анан жакында эле ачылган Airbnb академиясында кыргыз тилинде жана англис тилинде өтөт. Эмнеге орус тилинде жок байке? Биз көбүнчө ошол кыргыз аудиторияга басым жасайбыз. Себеби Америкада real estate'те башка англис тилдүү, орус тилдүү адамдар мурда эле болгон, мурда эле ошондой курстар болгон, бири-бирине үйрөтүшкөн да. Ал эми кыргыз коомчулугу Америкада жаш болгон үчүн, эми ошол тарапка кетип аткан үчүн бизге кыргызча өтүү маанилүү деп эсептейбиз. Ошол үчүн кыргызча өтүп атабыз. Бирок биз кыргызча өткөн менен бизде казак туугандардан бар. Классыбызда бир түркмөн бала бар азыр. Ал 50% түшүнөм деп кошулуп алды. Анан бирок ошол терминдерди real estate'ке байланыштуу көпчүлүк кагаздарды англисче көрсөтөбүз, анан кыргызча түшүндүрүп беребиз да. Себеби ошол эле деп ойлойм. Себеби басым ошол кыргыз аудиторияга. Орус тилин билип, кыргызча жакшы билбегендер үчүн мындай бир блокер болбойбу? Кыргыз жалгыз гана кыргызча болот экен. Мен көбүнчө информацияны орус тилинде үйрөнчү элем, оор болуп калбайбы деген суроолор менен кайрылса. Бирок мындай кыргызча эле деп чектелбейбиз. Басымдуу көбүнчө кыргызча өтөбүз, анан слайд шоулорду биз англисче жасайбыз да. Ошондо кыргызча, англисче мындай орус тилин билип, кыргызча билбегендер англисче билет да. Ошол үчүн эки тилде болуп кете берет да. Түшүндүрүп беребиз, сүйлөшкөндө англисче деле айтып беребиз. Кээ биринде англис тилдүү коноктор келип калат, чоң real estate мындай инвесторлор келип калганда алар англисче сүйлөшөт да. Биздин аудиторияга жаңы, биздин мындай айтканда көрөрмандарга өзүңөрдү кыскача тааныштырып кетпейсизби? Аты жөнүм Бакыт Абдишев. 2 баланын атасымын, бир кыз, бир уул. Өзүм DevOps инженер болуп иштейм көп жылдан бери. Кошумча ошол Airbnb бизнес менен алектенебиз. Азыр real estate окутуп атабыз. Студенттерибиз бар. Гавайиде жашайбыз акыркы 4 жылдан бери буюрса. Анан өзүмдү digital nomad деп эсептейм. Ошол жаккан жерде бизге мындай үй бүлөбүз менен баарыбызга мындай жашообузга жаккан жерде жашайбыз да. Чоң рахмат. Real estate деп калдыңыз байке. Азыр акыркы учурда мен көргөн силердин баракчаңардагы бир видеону көрдүм да. Жаңы келген биздин бекендештерге үй алсаңар болот. Биз силерге жардам беребиз, биз силерге маалымат беребиз дейсиңер. Ошол кандай болуп калат? Жаңы келгендер жумуш таба албай жатат, силер үй ала аласыңар деп атасыңар. Эми жаңы келди дегенде азыр үй жөнүндө маалымат билип башташ керек да. Эң главный баягы education is power деп
айтып коет го, биринчи билсе аларга жеңилирээк болот. Чем азыр 2 жыл иштеп жүрүп, анан убакыт өтүп, анан эми үй жөнүндө ойлонуп баштаса, көп нерселерин туура эмес кылып алышы мүмкүн. Азыр баштаса ошо салыктарды туура төлөп, өзү даярдана берет да ошол процесске. Себеби үй алуу деле бул мындай кээ биринде challenging болуп кетет, узун мөөнөткө созулуп кетет. Биз акыркы алган үйдө деле 1 жылдай издеп жүрүп, ошол үйдү алдык да. Биз көптөн бери карап жүргөнбүз ошол Чикагодогу бир белгилүү локейшндардан. Азыркы убакыт туура убакытпы үй алыш же кризис болуп атат дейт элдер, процентный эмелер, ставкалар аябай өйдө болуп атат дейт. Кандай дейсиңер, азыр туурабы? Эң сонун суроо, көптөр ушул сурооду сурашат. Себеби кандай үй, ошол кандай property алып атасың, ошол маанилүү да. Эгерде азыркы учурда бизнес, ошол инвестор катары ойлонуп, investment property алып атсаң, анда айырмасы жок. Себеби эч убакта мындай эң өйдөгө сатып, эң ылдыйды алыш кыйын да өзү. Ошол үчүн азыр баарын эсеп кылышат студенттерибиз. Эгерде ошол жакта cash flow көрүнүп атса, ошо баарын эмесин лоунду төлөгөндөн кийин cash flow чыгып атса, анда ала берсе болот да. Бизден көрсөткөн, биз тандаган үйлөр көпчүлүгү ошондой үйлөр болот. Ал эми частный жалгыз эле үй бүлө жашай турган үйлөрдү алган рискованный деп эсептейм азыр. Менде мындай суроо бар да. Кандай сиз мындай айтканда типс дегендейчи, типстерди берет элеңер? Азыркы учурда 1-2 жыл тракта иштеп аткандар үчүн, эгер биздин мекендештерди бир категорияга бөлүп эметсекчи, например, тракта 2-3 жыл иштегендер үчүн, таксиде иштегендер үчүн, анан ITде иштегендер үчүн баарыныкы бир жол менен үй ала албайт да. Ар үчөөнүн мындай ар түрлүү мындай жолдору бар да. Ошолорго кандай эме берет элеңер, мындай кеңеш? Экиге бөлсөк болот. W2га иштегендер, ошол азыр ITде иштеген, бир компанияга иштеп, 2 жумада айлык алгандар, аларга боло берет. Жаңы жумушка кирсе деле сразу apply кылып, pre-approval алып, үй ала берсе болот. Ал эми өзүнө өзү иштеген бизнесмендер, ошол 1099га иштегендер, тракта иштегендер, таксиде ар кандай айдоочу болуп иштегендер, алар 2 жылдык историясын көрсөтүш керек. Бирок ага дагы азыртан даярданыш керек. Ошо салыгынын өлчөмүнө жараша, анан кредит скоруна жараша болот да. Алар үчүн менин оюмча эң биринчи кадам бул кредит скорун өнүктүрүш керек да. Себеби системанын алдында кредит скор менен гана өздөрүн көрсөтө алат. Ал лоун алыш үчүн, үй алыш үчүн 2 фактордун бири да. Биринчи фактор кредит скор, экинчи фактор ал өзүнүн ошол историясы, буга чейин кредит алып, машина алып же телефон алып ошого төлөгөнбү, төлөбөгөнбү, буга чейинки алган кредитинин историясы. Анан бир определенный процент салыкка келгенде трак айдоочулар же трак компанияда иштеткендер мындай азайтканга аракет кылышат да. Мындай легалдуу жолдор менен алар азайтканга аракет кылышат. Ошол жагынан бир кеңешиңер барбы? Көбүрөөк азайтсынбы же эми 0 кылып койбош керек, минуска түшүрүп койбош керек. Бирок менин оюмча 50 миңден 100 миңге чейинки мындай таза пайда калды деген reasonable деп коет го, мындай ошол жакшы деп ойлойм да. Андан өтө аз болуп 0 минуска түшүрүп койсо, балким аларга кредитти төлөй албайт деп ишенбеши мүмкүн да. Локациялар боюнча кандай ойлойсуз? Чикаго жакшы локациябы инвестмент кылганга, жашаганга? Чикаго өзү мурда аябай жай өсчү. Өзүнүн локейшни ортодо болуп, real estate Чикагодо жай өсчү да, үйлөрдүн баасы. Азыр акыркы 2 жылдан бери жакшы өсүп келип атат. Мурда көбүнчө West Coast, андан кийин East Coast, эки жакта бат-бат өсүп, Чикаго ортодо кыймылдабай турчу да. Эми азыр көтөрүлүп баштады. Ага экинчи себеп дагы элдердин, мигранттардын көп келгени. Чикаго өзү демократ штат болгон үчүн бул жакта башка улуттардан деле көп ошол миллион деген адамдар келип, ушу Чикагого келишип атат. Ошол үчүн Чикаго боюнча өсүп атат да, бардык эле үйлөрдүн баасы. Бир аз өзүңөрдүн опытыңар жөнүндө айтып бербейсиңерби? Биринчи
real estate'ти биринчи үйдү мен билгеним боюнча сиз Гавайиден алгансыңар. ооба Гавайи аралынан. Анан Гавайи аралынан бир эмес азыр 3 сатып алдыңар, туурабы? ооба 3 кешке сатып алдыңар. Ошол кандай келдиңер? ошол баарын сатып алгандан мурун money management менен баштадык. Ошол биринчи план кылып, ошол планга жеткенге көп нерседен отказ кылдык десем болот. Биз 6 жыл ошого даярдандык. Ага чейин үй алган эмеспиз. Биз кредитке алганды сложный процент эсептеп уже көп болуп кетет деп ойлочубуз да. Анан ошо 6 жыл даярданып жүрүп, айлыгыбыздын 50-60% чогуттук. Келинчегим экөөбүз тең айтиде иштеген үчүн ошол бир план менен жашадык десем болот да. Анан Гавайи, ошол локация Гавайи болуп калды. Ошол жака барып, үйлөр жагып калып, анан баштадык ошол жерден инвестицияны. Биринчи үйүңөрдү канчага алдыңар эле? Биринчи үйдү 150 миңге алганбыз. 150 миңге. Ал кичинекей студия болчу. Азыркы убакта аны силер Airbnb менен сдавать этип атасыңар. Өзүңөр азыр жашап аткан, өзүңөр жашап аткан үй өзүңөрдүкү же? Биздин азыр жашап аткан бул чоң үй. Ал жерге жакында эле көчтүк, бирок жанагындай эме деп коет. Rent to buy деген опция менен чыктык, бирок ал өзүбүздүкү эмес, азыр документально. Документально өзүңөрдүкү эмес. Ал чоң 45 акр жери менен да, өзүнчө. Rent to own деген опция дагы барбы, ошондо? Ооба. Гавайиде. Rent to buy это эң аябай жакшы бир эме да, опция да. Ооба, ал эми көбүнчө эгерде мисалы ошол үйдүн ээсин тааныса, анан ал сатам деген күнү биринчи списоктогу адам силер болосуңар да. Себеби ал сатам десе башка маркетке койсо аябай көп адамдар келет, алар алып коюшу мүмкүн да. Биз азыр бул жерде биринчи очередте бизбиз. Эгерде сатам десе биз алабыз. Негизинен башкача дагы иштейт, андай мисалы баалап туруп документально, анан силер ар бир төлөгөн айдын акчасын алар ошол эмеден кыскарта берет. Бирок биздики андай эмес. Биздики вы просто арендуете. Биз очередте биринчибиз да, ооба, сатам десе. Сиз аренда алгандан бул мындай айтканда напрямую rent to buy опция эмес экен да. Жана биздин эме түшүнгөн боюнча жана арендадан азайта берген эме эмес экен да убагында. Себеби Гавайиде бир аз башкачараак иштейт, баары ошол тааныш, мындай эме карылар үчүн көбүнчө жанагы мындай чындап мамиле башка көбүрөөк мааниге ээ да. Алар ошол жагып калган адам менен иштешип, ошого сатып, мындай эметкенге басым жасашат. Финансовый грамотностька өзүңөр кандай келдиңер эле? Путем изучения каких-то книг, курсов, либо вы изначально, вот вы сказали, что вы копили 6 лет, чтобы иметь возможность купить, например, 3 дома сразу за наличку. 3 дома сразу, это сколько в общем было денег? Это 700 миң. 700 тысяч долларов. 700 тысяч долларов кэшем. Долларовый миллионер болчумун дебейсизби байке? Үй алып алдым дебейсизби азыр? Бул негизинен жеңил нерсе эмес, бизде деле челлендждер болгон, ага көп даярдандык. Морально кыйын, иштейсиң, бирок сен жыйынтыгын көрбөйсүң да. Бирок кылса болот, ар бир адам кылса болот. Себеби биз инвестиция кылгыла, real estate алгыла дегендибиздин себеби дагы ошол. Биз билбейбиз да, качан ооруп калабыз, качан иштей албай калабыз, качан жумушубузду жоготобуз. Ошого эң жакшы даярдык бул real estate'ке инвестиция кылуу. Ал эч убакта кеч эмес. Бардык адам кылса болот. Азыр Чикагодо, ушул Америкада иштеп жүргөндөр даун пейментке акча чогултуп эле баары инвестиция кыла берсе болот real estate'ке. Кийин иштебей калганда ал пассивдүү кэш флоу болот, ошол өздөрүнө жардам берет. Ошондо сиз 6 жыл мурун мындай айтканда келинчегиңиз менен отуруп алып, биз акча топтоп туруп real estate убагында сатып алабыз деп чогултуп баштадыңар беле? Же башка максаттар бар беле? Максаттар бир канча өзгөрдү, бирок money менеджменттин биринчи эле принципи бул канча акча иштесең айырмасы жок, бирок ошону чогултканды мындай smart spender болгонду үйрөнүш керек деп үйрөтөт да. Биз ошол жолду баштадык. Главный тапканыбыздын ошол 50-60%-ын чогултканга аракет кылдык да. Анан уже идея келип баштады. Баягы ага чейинки биз money management жок болсо,
жөн эле банкте акча чогулуп баштаса эле бир нерсеге короткун келип, машина алгың келип, и ошондой нерсе кетти да. Биз азыр ошо money management'тен туу чокусуна чыктык деп айтпайм, бирок дагы деле үйрөнөбүз, дагы деле көп нерсени. Бирок ошондой банкта акча жатса, досторго бере калып, же бирөөгө бере калып, же бир нерсе ала калган нерсе жок болду да. Ошол үчүн акча чогулган сайын уже чоңураак проекттер кызыктырып баштады да. Майда чүйдө машина мындай эмес, реально мындай чоң нерселер, чтобы сени кийин карыганда мындай пассивдүү иштебей жашаганга жеткизе турган нерселер. И ошол экөөбүздүн тең, келинчегим экөөбүздүн тең максат болгон. Инвест кылган пропартилерденчи канча айлык неме келип турат силерге? Свободно мындай жумушуңардан чыгып үйдө эс алып жатканга жетиштүүбү? Биздин азыркы лайфстайлга жетишет, себеби биз өзүбүз Гавайиде жашайбыз, өзүбүз бир мындай ал жакта жашаганга жерибиз бар, плюс 10 миңге жакын айына ошонун айланасында ал жактан биз иштебесек келип турат да. Иштебесек эле. Силердин экспенстен кийин? Ооба, экспенстен кийин 10 миңге жакын айлык келип турат ал жактан. Ал өзүбүздүн эле кондолордон, бирок биз андан башка дагы ошо бизге келгендерге өзүнчө машина бизнес, өзүнчө дагы менеджмент бар, башка бирөөлөрдүкүн дагы алып менедж кылып, Airbnb платформасында иштеткенге. Бирок силер дагы эле жумуштасыңар. Ооба. Кайсыл убакытка чейин иштейин деген оюңар бар? Мен биринчиден биздин азыркы учурда жумушубуз аябай мындай релакс. Биз мындай иштеп, эс алып жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет да, баягы. Эс алууда жүрүп эле иштеп койгондой эле сезебиз өзүбүздү. Экинчиден азыр бизнестердин баарын төптөп келип атабыз да, баарын. Ошол Airbnb уже автоматташтырылды. Аркасынан берке машина бизнес ал дагы ошондой автоматташтырылып баратат. И азыр менеджментке көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Биз ошол жерде жүздөгөн юниттерди биз өзүбүз бир менеджмент компаниянын алдында киргизели деп атабыз да. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Airbnb'ге азыр кириш бир аз кеч эмеспи? Жок. Ал жерде бизде Airbnb аз болгон өзү. Ал жерде биз баштадык да, көбүнчө мындай жакшы сервисти көптөгөн элдер, карылар, оунерлер ошолорду Airbnb'ге менеджментке киргизип атабыз да акырындан. Просто хочу уточнить то, что вы делаете Airbnb на Гавайях на определенном острове. Малакая, да. Чтобы, потому что на основном острове Гонолулу там Airbnb прям развит нереально, там пробиться. Почему вы там не покупаете место? Бизге биздин инвестмент портфолиого ошол Молокай деген кичинекей арал туура келет. Себеби биз жөн эле Airbnb бизнестин инкамына эле эмес, келечекте ошол биз алган real estate пропертилер, алар өсө турган жерден алганбыз да. Себеби биздин арал эки чоң аралдын ортосунда, Оаху менен Мауи деген аралдын. И ал жерде өзүнүн себептери бар экен, эмне үчүн ал өнүгө элек. Ошол Гавайинин 8 аралынын ичинен жалгыз ошол арал калган да, баягындай пропертилер $1 миллион өйдө боло элек да. Себеби ал жерде жашагандар каршы болушкан экен ушу чоң компаниялардын келгенине. Ошол үчүн гана. Эгерде балким 5 жылдын ичинде, балким 10 жылдын ичинде өнүгүү болсо, ошол ар бир үй ал жерде $1 миллион өйдө болуп калат деген Оахудай. Бизге ошол үчүн эң жакшы акчабызды колдонгонго место катары ошол арал көрүнгөн да. Какой у вас, например, финансовый портфолиоңор по процентным соотношениям? То есть азыр бардык финансовый эмеңер real estate'те турабы? Жок, башка жактарда бар. И Гавайи бул биздин портфолионун 3/1 десем болот да. 3/1. 3/1. А тиги 3/1 тиги эки тармак кайсыл жерлерде турат? Азыр биздики long term инвестменттерде турат, стактарда. Стак. Биз биринчи ошол стактан баштаганбыз. Жөн эле биз ишенген компаниялар. Фондовый рынокто дагы эме бар, э? Ооба, бирок алар long term болгон үчүн биз аларга тийбейбиз да. Калганы ошол Чикагого эми баштадык инвестицияны, чтобы баары Гавайиде болбош үчүн Чикаго, андан кийин Аляска деген пландарыбыз бар. Бирок Чикаго, Аляска дагы эле эме real estate жак да? Ооба, real estate жак. Ооба. Ошондо көбүнчөсү фондовый рынокто акциялар бар. Чоң инвестициябыз бул фонд. Эң чоң немелер ошакта, андан кийинки уже
Кыргызстанда real estate тоже анын Кыргызстанда кандай инвестмент байке, канчалык Кыргызстанда мындай по процентным соотношениям, либо айта алсаңар? ал жакта Үйлөрбү, магазиндерби, бизнес? үйлөр жаңы курулуп аткан үйлөрдөн алып койгонбуз. Алар азыр курулуп бүткөнү бүтүп турат. Курулуп атат, дагы калганы ушундай. Кыргызстандагы инвестициялардын максаты андан кийин сдавать эткенгеби же сатып көбүрөөк акча кылгангабы? Сдавать эткенге. Кыргызстанда деле Airbnb-ни кылып мындай өнүктүрсө болот, Airbnb иштетсе болот. Ошол максатта. Жаңы үйлөрдү Airbnb-ге коюп иштеткенге. Жалгыз гана Бишкек шаарындабы же башка? Бишкекте бар эле. Көбүнчөсү Бишкекте. Бишкекте азыр квартира алган сиздин оюңуз боюнча кеңеш берет белеңер? Азыр кеңеш бере албайм. Себеби ар кандай жанагы ишенич кыйын болуп калды да. Биз издегенде 5 жыл мурун болчу. Ошондо дагы эң жакшы компанияларды издеп табып алсак, кийин аларда деле бир ызы чуулар болуп эле бизде негизинен инвестицияга туруктуу эмес да, аябай кыйын. Аны мен өзүм практикада көрдүм. Ошого ар ким өзүнүн байланышына жараша, өзүнүн билимине жараша кылса деп ойлойм. Мындай кеңеш бере албайм да, что баары эле Кыргызстанга инвестиция кылгыла, ошо үйлөрдү алгыла деп. Кайсы компания менен алыш керек, ал дагы өзүнчө суроо. Ал алган компания кийин ошол айткан срогуна куруп бере алабы же аларда проблема болуп калбайбы, же мамлекеттен башка мындай кысымдар болуп калбайбы деген суроолор көп. Канча жылы келдиңиз эле байке бияка Америкага? Канча жыл болду? 14 жыл болду. 14 жыл болду. Кыргызстанга бар элексиз, Бар элекмин. Я не думаю, что проблема в деньгах. Вы просто не хотите слетать, либо пока эме даяр боло элекпи? Бизден балдарды күтүп жүргөнбүз. Балдар менен барабыз деп. Бирок бул жылы келинчегимдин ата-энеси келди, менин ата-энем, апам келет. Ошого пока мындай пландап элебиз да жакын ортодо. Менден көп сурашат, неге Кыргызстанга келип аралыктан иштебейсиңер деп. Бирок биз өзүбүздү бактылуу кылган жерлерде жашагыбыз келет. Азырынча ушул Гавайиде жашаган жерибизде бактылуубуз да. Супер. Это классно. Келечекте Кыргызстанда жашагыңар келеби же азырынча пландар жокпу? Кыргызстанда ар дайым жашагыбыз келет, бирок ошол эле учурда Кыргызстандын өнүгүп мындай билим жагынан, дагы көп адам укуктары жагынан жакшы бир өлкөлөрдөй деңгээлге келгенин каалайбыз да. Мен ар дайым ошол кыздардын укуктарын, айымдардын укуктарын тепселенгенин көрүп, аябай каалайт элем ошол өзгөрсө деп. Ошол себептерден дагы биз социалдык билим берүү долбоорлорун ишке ашырып, ошол эгерде биз donation кылсак, ошондой проекттерге donation кылабыз да. Кыргызстан темасынын ачылганына жараша ошол биринчиден мен билген эле көп социальный проекттерге катышкансыңар. Сизден айдан эже аябай көп жардам бересиңер, ошон үчүн чоң рахмат. Можете рассказать про ваш опыт, когда вы закончили школу и поехали в Россию на заработки, а потом вернулись и учились в университете? То есть про вот эту тему можем поговорить? Мен окууну бүткөндө менде акча жок, ата-энемдин акчасы жок болгон. Мени окууга тапшыртканга. Анан мен Россияга барып 2 жыл иштеш керек болду. Ошол учурда жаңы адамдар баргандар кара жумуштарда иштечү, ошол эле элдер менен кара жумушта иштегем. Анан мага жаккан эмес. Мен түшүнгөм, мен ал жакта менин жашоом, тагдырым ал жакта эмес депчи. Ал жакта көп иштегендерди билем, алар аябай мээнеткеч, кыйын адамдар, мындай бардык түйшүккө чыдап иштешет. Анан канча жаштан келдиңиз ошондо? Мен 18 жашта баргам. Анан кайра келип, жумуш эми башталып ал жакта жаз келгенде мен окуганы кеткем Бишкекке. Менин жашоомдагы эң чоң, эң жакшы чечим ошол болгон деп эсептейм. Барып кайра Кыргызстанда МУКка тапшырып, ошол жерден 4 жыл окугам. 4 жыл кайсыл кесипти тандап окудуңуз эле? Котормочу. Америка таануучу, американовед, котормочу. Ата-энеңиз кандай карады эле? Колдошкон. Биздин үйдө билим алган адам жок болгон. Ата-энем
орто билим менен эле, ошол үчүн алар жөн эле колдошкон, ошосуна ыраазымын. Анын калганын мен өзүмдүн жолумду өзүм табып кеткем ошол күндөн баштап. Мен тааныган көп адамдар Москвага ошол эле 18 жашында 11 классты бүтүрүп ата энесине жардам берейин деп иштешет, калышат да. Анан келип окуюндай десе ата энеси сен иштеп атпайсың, андан көрө үй корону жайлаштырып алалы, дарбаза коюп алалы, баняны куруп алалы деп баласын эме кылышат да. Мындай айтканда жашоосунун эң мындай самый сок времени, когда он молодой. Социальное давление есть, да, от родителей, то, что они просят у своих детей, чтобы они шли, зарабатывали и помогали им. Хотя они еще базовых вещей своим детям не дали, да. Мне это всегда было непонятно. И ваш пример, как очень нравится, да. Я вот прям, можно сказать, восхищаюсь. Он 20 жашыңызга жетип Москвада мигрант болуп жүрүп, анан жок мен окуйм деп 4 жыл окуп кетип калганыңарга баа берем да байке. Кыйын болгон. Мен ошол сен айткан балдарга бир сөзүм бар да, кеңешим бар. Ошол эрте эле окууну бүтүп Москвага кетип калгандар биринчи адам өзүнө жардам бериш керек да. Эгерде ата энеңерге жардам бергиң келсе, туугандарга жардам бергиңер келсе, биринчи жардамды өзүңөргө жардам берүүдөн башташ керек. Ал сөзсүз билим алуу. Узун ойлонуп 5 жыл, 10 жылды ойлогондо силер бутуңарга биринчи туруп, билим алып, жакшы жумушка кирсеңер, ата энеңерге көбүрөөк жардам бере аласыңар. Кыска эле ошол Орусияга кетип калып, аз акча жөнөтүп жардам берип атам деп ойлогондор, алзыраак ойлонуш керек. Ошондо силер жакшы жардам бере аласыңар. Проблема болбойт ата энеңерге аз акча салып коюп, мындай жардам берип коюш. Ошол үчүн биринчи өзүңөргө, ар бир адам биринчи өзүнө жардам бериш керек, анан башкаларды ойлош керек деп ойлойм. Эң туура. Бирок биздин менталитет үчүн аябай оор да. Кандайча мен ата энеме биринчи ата энесине жардам берип, андан кийин өзүн ойлошот да. Оор да. Ошентип ата энесине жардам берип, бирок эртең өздөрү 40-ка чыкканда алар жашоосун кура албай калып, кайра алар балдарынан ошентип күтүп отуруп, ошондой система курулуп калып атат да. Алар эми балдарым чоңойсо мага жардам берет деп. Ошондой болбош үчүн биринчи өзүңөрдү бутуңарга тургузуп, анан ата энеге каалаганча жардам берсе болот. Эң туура. Мага аябай жакты. Бирок мен аябай силерге мындай баа берем да, ошондой кылганыңаргачы окуп. Билим баары бир биринчи орунда турат да. Билимдүү адам эч качан эшикте калбайт дечү эле. Конечно. IT специалисттер боюнча IT тармагында көп темаларды көтөрөсүңөр. IT тармак, IT профессия номер 1 профессия деп. Вам это не интересно именно обучать? Биз багыт бере алабыз ошол окугула деп, бирок өзүбүз окутканга кызыкпайбыз. Биз башка социалдык долбоорлор аркылуу көп адамдарга таасир кыла алабыз да. Ошол окуганга түрткү болуп, мисалы, акыркы чыракта 18 000 адам жазылып, 8 000 адам активно аягына чейин катышты да. И ошол сыяктуу долбоорлор менен биз аларга биринчи кайрмак бере алабыз да, анан калганын өздөрү эптеп кетишет, өзүнүн жолун табып айтиде. Бирок биз өзүбүз окутканга мындай кызыкпай элебиз. Мурда ой болгон ушундай буткемп ачып окутсакпы деп, бирок аны кылган эмеспиз. Чырак деп кеттиңиз го. Чырак проект жөнүндө бир аз маалымат берип коесузбу? Билбегендер экинчи мындай поток болобу же? Чырак бул келечек деген долбоордун уландысы болгон. Чыракта айымдар үчүн болду. Атын дагы Айдана койгон, ошол келинчегим Чырак деп. Айымдар үйдүн чырагы депчи. Анан ошолор үчүн дүйнө жүзүндөгү айымдар жазылып, акысыз 3 багыт боюнча билим алышты. Алар үчүн акысыз болду, бирок ал чоң проект болчу, 15 000, 20 000 турган проект болчу. И ошону Америкадагы мекендештер, Европадагы мекендештер, анан Кыргызстандагы ошол мекендештер жардам берди. Ошентип краудфандинг кылып, акча чогултуп, анан Кыргызстанда Жылдыз академиясы ошол долбоорду аягына чейин ишке ашырды. Менин оюмча, биздин акыркы жасаган долбоорлордун эң чоңу ошол болду деп эсептейм. Чыракта көптөгөн кыздар билим алышты. Алар кантип үйрөнгөндү үйрөнүш керек. Эң азыркы маанилүү нерсе бул убакыт бар, бирок көп
башка нерселерге кетип калат да. И ошол жерден алар үйрөнгөндү үйрөнүп башташты да. И ошол эле ошол нерсени үйрөнүп алса эле адам жолдо калбайт. Азыр Чикагодо мен кече форумда 2 чыракта окуган кызга жолуктум. Мурунку келгенде айдана толтура кыздар менен жолуккан. Ошолор чыракта окуп эле андан кийин долбоорлорго катышып, ушинтип Америкага келип калышкан да. И ошентип көптөрдүн потенциалын ачты десем болот чырак долбоору. Ошондо краудфандинг кылып бияктан өзүңөрдүн баракчаларыңардын жарыяладыңар беле краудфандингди же өз ара досторуңордун арасынан эле чогулттуңар беле? Биз жарыялаганбыз, бирок биринчи достордон баштайбыз, ар дайым өзүбүздөн баштайбыз, өзүбүз акчабызды кошуп, анан тууган досторду айтабыз, анан ошентип эле айтидеги достор, анан кыздар көп колдошкон. Ошентип Кыргызстанда концерт өткөзгөнбүз, бул жактан ата энесин ошо концертке билет алып беришип жөнөтүшкөн. Ошо билеттин акчасы баары ошол жака барган. Сонун. Азыр Жылдыз академиянын алдында болобу, ошол? Ооба. Жылдыз академия менеджмент кылат. Жылдыз академия ошону ишке ашырды да. Аябай окуучулар менен иштешип, дүйнө жүзүнөн ар жактан. Жылдыз академиянын азында башында турган Тимур байке. Тимур байкеге салам. Салам, Тимур. Сонун чоң рахмат байке. Аябай сонун. Өзүңөргө жагып атабы подкаст? Конечно. Вайб. Ооба. Мен бир аз толкундадым өзүмчө. Кээде сүрдөнүп кетип атам да, орусча кошсом эле уялып кетип атам да. Коша бер, ишин салбайт. Вот я вот эту тему хотел бы затронуть, да, именно тему языка. Я вкратце расскажу одну историю. Я вот недавно общался, мы сидели, кыргыз байкелер менен сидели, общались, кыргыз тилинде дагы сүйлөп, орус тилинде сүйлөп, аралаштырып сүйлөп атканбыз. Анан өзүм оюма бир жакшы бир пикир келди да. Анан убагында айтайын деп орусча, как бы я сам выражаюсь на русском, мне было легче сказать это на русском быстро. И как я начал говорить на русском, жанымда турган бир кыргыз байке кыргызча эле сүйлөчү деп атпайбы. Мы час уже общаемся, жакшы эле сүйлөшүп атканбыздан туруп кыргызча эле сүйлөчү деп атпайбы. Анан мен өзүм жаман сезип, анан аябай шагымсынып калды да. Бирок макул деп, мындай улуу байке экен деп токтоп, башында кыргызча которуп айттым. Оюмду аябай жактырды. Сонун пикир экен деп. Баары кошулуп сонун пикир экен деп, анан талкуу башталды да, андан кийинчи. Бирок мен ичимде ошол мындай бир таш катары калып калды да. Андан кийин үйгө оралып ойлондум да, ошо кыргыз тили боюнча мен апам кыргыз мектебине, орус мектебине жиберген. Мен орус мектебинде билим алгам. Мен орусчада дагы кеңине я легче говорю на русском, да, мен кыйналып ойлогончу. Короче, не буду пытаться. Я на русском легче говорю, выражаюсь, мне легче говорить на русском. Но это не делает меня меньше кыргызом, либо человеком, который не любит кыргызский язык. Хотя на меня смотрят так, да, и мне это не нравится, да. Мы дети наших родителей, которые выросли в Советском Союзе, и для них, типа, русский язык был международным языком. Это то же самое, как сейчас, когда, например, вы же пропагандируете изучать английский язык. Вот одна из самых первых тем. Вы пропагандируете, чтобы люди изучали английский язык, потому что вся информация, вся важная информация, все ресурсы на английском. Все, что вы хотите изучать, оно на английском. А потом изучать кыргызский язык. То есть middle way, как русский язык, сейчас не нужен. Да. Но когда мы были детьми, да, для наших родителей основным языком был русский. Поэтому, когда они нас, типа, хотели, они сами работали там коммерсантами, там дордойдо же соода кылып жүргөндө, баласына билим берем дегенде, алар үчүн мындай англис тил бул башка нерсе болчу да, башкалык бул. Аны билчү дагы эмес да. Мен балам илимдүү, билимдүү болуш үчүн алар орус тил билиш керек. Мындай айтканда, орус тилди билсе, анда орус университетке бара алат, мындай айтканда Москвага бара алат, башка жерлерге бара алат, бардык китептер, бардык мындай илимий проекттердин баары орус тилинде болчу. Ошон үчүн мындай мен үчүн аябай түшүнө албайм да, кыргызча сүйлөчү деген адамдардычы. Мен
биринчиден мен айтып кетчү нерсе кыргызча сүйлөп мындай кыргызча Америкада жашаганыма кыргызча жашаганыма сыймыктанам. Бирок ал мен башка мындай башка тилде орусча сүйлөгөндөрдү кемсинтүү деген ал такыр туура эмес да. Себеби мен кандай десем, бул мамлекеттик идеология болуш керек да. Ал убакта эгерде орусчага басым жасап, орусча аркылуу балдар жакшы жумуштарды иштеп жакшы жашаганда ошол үчүн ага басым жасалган. Эгерде мамлекеттик деңгээлде ошондой кылышып атса, берки эмени да жайылтыш керек болчу да бири-бирин. Негизинен бизде эң кыйын нерсе бул бири-бирибиздин мындай түшүнө албагандык да. Баягы эме деп коет го. Бири-бирибиздин эмне каалаганыбызды, баягы нужданы түшүнө албаганыбыз. Өзү айтат, ар бир адам бирөө үчүн customer, бирөө үчүн server. Сен customer болгондо сабырдуулук менен жакшы мамиле кыл дейт. Сен бирөөнү мындай серв кылганда бизнесиңе ал келсе, ага дагы жакшы мамиле кыл. Ошол customer болгондо, server болгондо эле үйрөнсөк дейт. Мисалы, ушул сен айтып аткан учурда, ошол учурда бирөө орусча сүйлөбөйт, бирөө кыргызча сүйлөбөйт. Биз бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек да. Баягы эки президентти колдогондор деле урушуп кеткен сыяктуу мындай ошого толеранттуу болуп мындай бири-бирибизди түшүнгөндү билиш керек да. Сен кылган нерсени бирөө кылбаса эле ага жинин келип, же жана сен айткандай адамдардын көңүлдөрүн ооруткан, бул менин оюмча биринчи эле биздин кемчилигибиз деп ойлойм да. Себеби эгерде бир идеология болуп, мындай жакшы идеология болгондо мамлекет катары ошондой деле аз болмок да. Биз билмекпиз конкретно. Мына кыргыз деген могу тилде сүйлөш керек, мондай жүрүш керек, мондай динге ишениш керек деген. Бизде идеология дагы күчтүү болбогон үчүн ар ким ар жакта, кээ ошол орустарды карап өсүшөт, кээ Европаны, кээ Американы, ошондой болуп калдык да. Ошол үчүн анын акырында келип бири-бирибизди жакшы түшүнө албайбыз. Биздин эмебиз, көйгөйүбүз ошол. Эгерде бири-бирибизди түшүнүп жакшы сый менен мамиле кылсак, бизде ар кандай улуттун өкүлдөрү бары менен жакшы жашап кетмек да. Сиздин кандай кеңеш берет элеңер ошондой кыргызча сүйлөөчү, эмнеге эле орусча сүйлөй бересиң деген адамдарга? Мен айтмакмын, мындай түшүнүк менен кабыл алыш керек депчи. Себеби башка улут болуп туруп деле Кыргызстанды сүйгөн улуттар көп. Кыргыз эле болуп туруп башка сен айткандай орусча мектепте окуган ал күнөөлүү эмес да. Ал жаш бала кайсыл жерде төрөлгөндү, кайсыл тилди окуганды ал тандабайт. Ал ошол чөйрөдөн эле үйрөнүп кете берет да. Ошол үчүн түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Сен эле сүйлөгөн тилди сүйлөбөсө, сен жактырган президентти жактырбаса эле ал менен уруша кетиш менин оюмча адамдын эң чоң кемчилиги деп эсептейм. Мен билген боюнча силердин эки кызыңыз, уулуңуз Америкада чоңоюп, Америкада төрөлгөн, бирок Кыргызстанга эзели бар элек. Бирок кыргызчасы меникинен жакшы болуш керек. Кыргызча түшчү урушат. Алар төрөлгөндөн баштап биз басым жасадык, ошто кыргызча тили чыксын деп. Анан адам үчүн, четте төрөлүп өскөн биринчи поколение үчүн эң маанилүү нерсе бул identification. Ошол өзүн ким деп эсептейт, американец деппи, кыргыз деппи, ошол маанилүү да. Биз үчүн тили кыргызча чыгып, өзүн кыргыз деп эсептесе, андан кийин көп өзгөрүүлөр деле аларды американец кылып койбойт деп билебиз да. Ошол себептен бардык кыргыз меморилери жаштык кезиндеги биз чоңойгондой эле ошол жомокторду ошол кыргызча тил менен чоңойду да. Аябай жакты. Ошондо балаң убагында азыр мындай көйгөй бар го. Есть такая проблема у наших соотечественников, которые приехали сюда, и их дети растут, например, ходят в американские школы и впитывают американскую идеологию. То есть и все боятся чего? Вот особенно те дети, которые здесь родились, выросли, с детских садиков идут в школу, и они начинают брать американскую идеологию, и нашим это не нравится, потому что некоторые вещи, которые в американской идеологии к нам не подходят, да, например, что. И они все пытаются либо
в Кыргызстан их отправить, хотя отправлять своих детей в Кыргызстан тоже сложно, как бы очень много таких нюансов, да. И мне очень понравилась идея того, чтобы, да, если они будут все детство как бы окружены кыргызским языком, то их сложно будет в процессе, когда они вырастут, поменять. ооба бизде эле идентификация кыргыз деп өзүбүз өскөн үчүн, Кыргызстанда өскөн үчүн биз канча жерде каяка барбайлы эч ким өзгөртө албайт биздин ичибиздеги нерсени. Вот балада да ошондой болуш керек. Ал мээнет толтура мээнет кылыш керек. Аны бирөөгө жөнөтүп койгон, ал жакта ата эне караш керек баланы. Биринчи мугалим, биринчи эме ата эне да. И бардык жоопкерчилик ата эненин мойнунда. Аны чоң аталарына жөнөтүп койгон ал деле туура эмес. Чоң ата чоң энеси өздөрүн чоңойткон, дагы жаш баланы чоңойтуш ал аябай кыйын жумуш да. Биз ошол үчүн көп убактыбызды ошо балдарга арнайбыз. Анан Америкада төрөлүп англисчени оңой эле үйрөнүп алышат да. Биз всегда альтернатива бериш керек да. Эгерде биз ошо тилибизди сактайбыз, өзүбүздүн динибизди сактайбыз десек, анда мисалы үйдөн кошумча күндө окутуш керек, алар менен байланыш кылыш керек. Эң приятный убакыттар биз ошол чогуу окуганда болот да. Аларга да жагат ата эне менен убакыт өткөзгөн. Биз ошону окууга өткөзөбүз. Андан сырткары булар Американын идеологиясы күчтүү да. Мектепке барат. Мектепке баргыча эле толтура жерден бир күндө Американын желегин көрөт, мисалы. Кыргыздын желегин көрөбү, көрбөйбү деген суроо да. Биз ошол нерсени үйдө түзүп бердик да. Мектептен көрөт Американ. Үйгө келип, үйдө бут чечкен жеринде кичинекей турат, залда чоңу турат. Мындайча айтканда, кечкери түнү менен ушул кыргыз желегин көрөт. Ошентип условия түзүп бериш керек деп эсептейм да. Жомокторду кыргызча айтып беребиз, китептерди кыргызча окуп беребиз. Ошо Кыргызстан жөнүндө кызыктуу нерселерди айтып беребиз. Аларга ар дайым ошол жакшы. Сону. Я бы хотел просто сделать маленькое обращение нашим соотечественникам, которые здесь, особенно те, кто в Чикаго, то, что в Кыргыз комьюнити-центре есть Sunday School. Сейчас точнее Saturday School. Мен калп айтпасам, ондон 3-кө чейин кыргыз тил сабактары өтөт. Ар бир окуучуга бир айга $100, саатына $5 эле болуп кеткен да. Ошон үчүн эгер кыргыз тилин балам унутуп калат, мен убактым жок, иштеш керек деп атсаңар, ондон ашык кыргыз тили мугалимдери бар, үйрөтүшөт, окутушат. Ар дайым балдарыңарды алып баргыла, кыргыз тилин үйрөнсүн. Азырынча 4 жаштан 12 жашка чейин алат экен да. Ошон үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк. Эң сонун мүмкүнчүлүк экен. Сөзсүз алып барыш керек балдарды, достор. Эң биринчи кыргыз деген идентификация ушул жерине куйсаңар, андан кийин эч ким өзгөртө албайт. Кийин проблема болбойт. Дини башка болуп кетти, тили башка болуп кетти деп ошол ата эне башында мээнет кылып коюш керек. Биздин чоң кызыбызды окутканбыз аябай, энисин өзү эле окутуп койду да көбүнчө. Ошол себептен ошол мүмкүнчүлүктү колдонуш керек, достор. Анан туура инвестицияларды кылып, туура иштерге иштеп, өзүңөргө убакытты көбүрөөк утсаңар, ошол балдар менен өткөзгөнгө, өзүңөр кыргызча үйрөткөнгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Инвестиция кылыш керек ошол үчүн. Сонун, чоң рахмат. Эми балдарды түшүнүп атабыз, бирок бизге окшогон адамдар үчүн мен үчүн это тоже моя проблема. Я думаю, что это откликается от многих моих соотечественников тоже. Те, кто выросли в русских школах, в русском атмосфере, мы изучали всю информацию на русском языке. В то время мало было литературы на кыргызском языке. Сейчас есть ли литература на кыргызском? Можно ли изучать мотивационные книги по социологии, по правам, кыргыз тилинде адабий литература азыр көппү, жетишиктүүбү, и болсо каяктан тапсак болот? Ал баштапкы эмеде демекми beginner процессте да, жаңы эми чыгып ошол чет мындай популярдуу китептерди кыргызчага которуп эми болуп баштады. Бирок мен ойлобойм азыр орус тилинен, англис тилине мындай жете турган маалыматтар кыргызча чыгат деп. Дагы деле кайра эле кыргызча окуйм деген, ошол кыргызча балдарын тарбиялайын деген ата эне үчүн челлендж боюнча кала берет да. Биз өзүбүздө көп челлендждер болду. Мисалы, жаңы биздеги чыккан жомоктор аябай баягы адабий тилден ашып кеткен да, мындай кандай десем, грубый
бир нерселерди сөгүнгөн ошондой тилдерди деле кошуп коет экен да. Мисалы китеп окуп барып атып эле биз өлтүрүп койду, бир нерсе кылды дегендерин биз мындай башкача кылып айтып беребиз да. Себеби англисче китептерде баягы дос болсо болот, кашкыр менен да дос болсо болот деп мындай баардыгы менен дос кылат го балдарды. Биздикинде кашкыр барып алкымын жулуп алды, ошентип өлтүрүп салды деген аябай грубый сөздөр бар. Аларды биз мындай жумшак кылып окуп атып өтүп кетебиз да. Бирок кээ бир китептер бизди аябай кыйнайт ошондой. Ошого кыргыз тилдүү китептер эми жандан келип атат десем болот. Жакшы котормочулар, жакшы азыр чыгарып аткандар бар, бирок аздык кылат дагы деле. Мен эгер адамдар кызыкса, ошондой бир долбоор ачылса жакшы болмок деп ойлойм да. Эгер инвесторлор бар болсо, кыргыз тилине көп кызыктуу адабий переводить на кыргызский язык очень много интересной литературы. Потому что много литературы, к сожалению, большинство из них на английском, потом они переводятся и на русский, который более ближе к нам, а потом, если нужно будет, если это продается, то они переводятся на кыргызский язык. Ошол туура айтасың. Анан кыргызча эгерде сактап калабыз десек, бул кыргыз тили деле бул жоголуп аткан тилдерге кирет да. Себеби бул дүйнөлүк тил эмес, кичинекей мамлекеттин тили. Ошол үчүн жанагындай бирөөлөргө кыргызча сүйлөчү деп кыйкыргандын ордуна биз ошол кантип сактап калсак болот. Аны азыркы жаш поколение, жаш муун ар бири сүйлөсө, аны балдарына үйрөтсө, ошондо тил сакталып калат. Анан ошол тилде баалуу маалыматтарды чыгарыш керек. Биз IT жөнүндө чыгарып аткандай эле ошентип гана сактап кала алабыз. Ошого жолго чыгып мындай кыйкырып мен мындай деген ал туура эмес. Ошол бир кадамдарды кылыш керек сактап калыш үчүн. IT тармагынан кыргыз тилинде көп маалымат бересиңер дедиңер. Анан мен билгем боюнча Мурасклаб деген номер 1 IT чоң коом уюмду ачкансыңар Мурасклабды. Мурасклаб не болду беке? Мурасклаб IT кыргыз IT уюм, ошол нетворкинг. Азыр көп нерсе ал Мурасклабдын атынан уюштурулбай эле. Бирок ошондой комьюнити бар өзүбүздүн эмеде. WhatsApp'та группа бар, ошол жакта элдер компаниясында болуп аткан open positions бөлүшүп турат, жумушка бирөөлөр керек болсо ошолорду бөлүшүп турат. Ошондой комьюнити боюнча. Бирок форумдарды токтотуруп койгонбуз. Биз чөйрө анан дагы чоң мындай дүйнө жүзүндөгү бардык мекендештерге чөйрө деген комьюнити ачканбыз. Азыр ошол жакта көптөгөн долбоорлор түзүлүп атат да. И жылыга форумдар ошол чөйрөнүн атынан болуп турат эми. Силер азырынча чөйрөгө көп басым кылып атасыңар. Мурасклаб көбүнчө АКШ үчүн жазылган. АКШ үчүн болчу да. Мурасклабдын башындагы ошондо негиздөөчүлөр силер болосуңарбы же группа адам чогулуп туруп Мурасклаб ачылды эле? Группа адам болчу. Биз ошол Айдана, мен, анан кийин бул жакта бир канча Чикагодо балдар, Замир, Калифорниядан ошол баарыбыз ачканбыз да. Анан кийин биз башка долбоорлор менен бизи болуп кетип калдык. Мурасклаб токтоп калды десем болот да. Азырынча аябай көп биздин мекендештерибиз IT тармакка кетип, анан ошо Мурасклабды сурап калышат да. Не болду, эмнеге жок? Мындай бири-бири менен мындай коннект болуш үчүн, нетворкинг болуш керек. Ошончо. Анан Мурасклаб аябай жакшы бир идея болчу да. Бирок мындай айтканда өчүп калды десем болот да. Туура. Биринчи форумдан кийин, биринчи форумда 100гө жакын IT адистери бар болчу Чикагодо. Ал форумда 350 адам келип, андан кийин эле уже кийинки жылга жетпей, ошондой 350-400 адам IT-ге аралашкан да. Ал биринчи кыргыз IT форумдардын бири болчу. Бирок ал менин оюмча нормалдуу эле нерсе, бир нерседен уже өсүп кеткен учурлар болот экен. Биз андан кийин дагы чоң долбоорлорду жарата алдык деп эсептейм. Себеби биздин ошол келечек, чырак, чөйрө деген бул аябай чоң масштабдуу проекттер да. Чөйрө уже жылыга ошол ар мамлекетте боло турган. Бул жылы Турция деп азыр
Европадагы биздин өзүбүздүн кеңеш бар, алар менен сүйлөшүп айына бир жолу чогулушуп пландайбыз да. Эми келечекте не пландар бар байке? Airbnb академиядан тышкары. Азыр көбүнчө инвестиция менен алектенип атабыз, ошол real estate investment. Ошол жака агрессивдүү кадамдар таштап атабыз десем болот. Себеби социалдык проекттерге убакыт жетишпей калып атат. Бирок ошо чөйрөнүн ичинде проекттерге биз катышып атабыз. Анан көбүнчө ошол real estate боюнча көп убакытты ошол жака өткөзүп атабыз. Сиз тараптан Гавайиде элеңер Россия Украина проблемасы мындай айтканда башталганда сиз аябай катуу үгүттөгөнсүңөр, тез арада Россиядан чыгып кеткиле, башка мамлекеттерге кеткиле, мындай катуу чоң мындай громкие слова были, да, громкие заявления пушили, да, и очень, противоречиво было то, что сидя здесь в Америке, вы пытались чтобы, в России жить уже нету смысла, уезжайте, оставляйте все. И большинство из них очень послушали вас. Какова была цель? Вы не боялись каких-то последствий, потому что адамдар, мындай айтканда, слепо могли вам поверить и просто оставить свои каждодневные работу? Потому что казалось, что вы поймали себя на панике, и было чувство, что вы паникуете, да? Хотя... Негизинен ошол азыркы болуп аткан нерселер, үрөй учурган, жөнүнө зордуктап согушка алып кетип калган учурлар мага ошол учурда эле көрүнгөн да. И ал жерде адамдын жашоосу турганда, биздин мекендештердин, миңдеген мекендештердин жашоосу турганда мен ошол кадамды таштап айттым да. Көбүнчө мен политикага аралашпайм, биз келинчегим экөөбүз тең политикадан алыспыз. Бирок ал жерде мекендештердин, ошонун эле арасында өзүбүздүн ошол тааныштардын жашоосу жөнүндө сөз болгондо мен ошол видеону тарткам. Ал менин бир эле жалгыз эле политика жөнүндө же ошол мындай видео болуш керек да. И анан көптөр терс ойлорун айтышты, бирок бат эле кийин билинди. Ошондой эле болуп калды да, кыйын жашоого келип калды. Анан мен ошол жөн эле сүйлөбөстөн жолдорундагы атайын маршруттарын баарысын бөлүшкөм. Ал жакта линк бар болчу. Ошол шилтеме аркылуу кайсы мамлекеттерден чыгып кетсе болот, баары жазылган болчу. Себеби Америкадагы мен сыйлаган орус IT адамдары өздөрүнүн жарандарын, ошо орустарды чыгып кеткиле деп аткан учур болчу да. Анан мен ойлогом, эмне үчүн орустарды качкылайык, мындай жакшы эместе болбой калды жашаганга деп атса, биз кыргыздар укпай, түшүнбөй жүрө бериш керек деп мен кыргыздарды үндөгөм. И анан кийин мен 2-3 балага жолуктум. Ошол убакта кетип калгам, азыр Чикагодомун деди. Мен сүйүндүм. Жок дегенде 2-3 адамдын жашоосун өзгөрттүм деп. Бирок 80% биринчисинде баары каралаган. Мындай жаман сөздөрдү жазышкан экен, кийин көрдүм. Кыргызстанда туруп деле жазгандар болду. Мен кетип калдым эле, жакшы кылыпмын, азыр кете албай атам деп. Биздин жарандар көбүнчөсү Америкага, Мексика менен келип атышат. Сиз ага кандай карайсыз? Мен биринчи ошол Мексика аркылуу келип аткан жарандар ал результат да азыр. Бирок анын башында проблема бар да. Ошол кайра барып эле Кыргызстанда өлкөбүздө жакшы жумуштун жоктугу же ошондой адамдар үчүн үй бүлөлөрү менен жашаганга жакшы болбой калганын себеби да. Ошо социал экономический жактан карагандачы. И адамга эгерде жакшы жашоо издесе, алар кандай кыйынчылыкка карабастан келет экен да. Ошол үчүн мен аларды туура түшүнөм. Орусияда эле ошондой бир жер болчу да. Бизден жакшы жашоо таппай Орусияга барып иштешчү адамдар. Анан бул жака келип атат. Мен ойломокмун, ошол Америкага кандай жол менен келсе дагы англисче жакшы үйрөнүп, жакшы жумуштарда иштеп, көтөрүлүп, ошол чынында American Dream деп коет. Ошол Американын мындай мурдагы мигранттардын жолдо эле кара жумушта калбастан, бийик чокуларга жетип, чоң ийгиликтерди жаратып, ошол дой үй бүлөлөр болушса, Кыргызстанга да жакшы деп эсептейм да. И ошол эле учурда өзүнүн
тилин унутпай, динин унутпай, кайсыл жактан келгенин унутпай, балдары конгрессте, балдары чоң жумуштарда президент болуп калат. Ошондордо дагы кыргыз экен, ушундай биз жак Кыргызстандан экен деп жүргөндөй болуп элдер. Туура айтасыз. Мен дагы ошол эле сизге кошулам. Америка келгенден кийин бир капта калбай, башында эми өзүнүн бир левелдери бар да. Башында доставкада иштешет, андан кийин көтөрүлүшөт, окушат, бирок ошол жерде калып калбагыла деген нерсе бар да. Туура. Менин жеке оюмда, дегенде сиз өзүңөр билесиңер да, Американын бир комфортный зона деген нерсеси бар да. Мындай айтканда, доставкада же мындай жөнөкөй жумушта иштеп, өзүнүн мындай базовые потребности. Человек может работать официантом и ездить на Лексусе. LS 500 может взять, тусоваться, там каждые выходные летать, там отдыхать, то есть, и там раз в пару-3 месяца может летать в Гавайи, Майами, но также оставаться, например, обычным там таксистом, либо официантом. Ну, в общем, вот на таком уровне. Я не говорю, что это плохо, но есть такой лайфстайл, да? Я просто хочу сказать, что Америка — это страна возможностей, но возможности, они просто здесь стоят. Нужно выйти и брать. То есть целиться на то, чтобы не оставаться на левеле, например, ниже мид-класса, а можно как бы нацеливаться на выше. Миллионер болуш Америкада оңой эле да. Конечно. Аракет кылсаңар. Конечно. Ошол үчүн туура инвестиция, билимиңерге инвестиция кылгыла, туура багыттарды окугула, IT окугула, андан кийин real estate'ке инвестиция кылгыла. Ошентип жакшы ийгиликтерге жетсе болот. Жөн эле кара жумушта курсак тойгонуна сүйүнгөн туура эмес. Ошол үчүн азыртан баштап эле англисче окуп, аракетиңерди кылып, жанагындай конференцияларга, тренингтерге, self education'дерге барып, өзүңөрдү өнүктүрө берсеңер, силерди ойлор жөн мындай жаткызбайт. Комфорт зонадан чыгып, өзүңөрдүн колуңар менен баарын жасап ийгиликке жетсеңер болот. Америкада бул эң чоң ийгиликтерди жараткан адамдар жашашат, ошолордун бири болуп калыш бул бат эле. Просто там в комментарии говорили, типа, где эти люди, да? Я говорил, что если в Америке постараться, то ты можешь стать миллионером, можешь заработать $1 000 000. Если что, я возле миллионера сижу, да? Америкада миллионер болуп эч кимди деле таң калтыра албайсыңар, ошол үчүн андан дагы көп ийгиликтерге жеткенге аракет кылыш керек. $1 000 000 это заработать не так сложно. Ошого вот живой пример стоит, так что я не сказочник. Ошол үчүн Кыргызстандан келип биринчи поколениядагы миллионерлер бул эң кыйын адамдар деп эсептейм. Себеби миллионердин үйүндө төрөлүп миллионермин деген ал мени көп деле мындай таасирлентпейт да. Бирок ошо биринчи поколениядагы үй бүлөсүнөн биринчи чыккан миллионерлер эң күчтүү адамдар болот. Буюрса, топ-3 книги, топ-3 фразы, выражения, которые вам нравятся, либо мото, по которому вы живете. Давайте начнем этот. Топ-3 цитаты, выражения Бакытта Абдишева. Мен кечегиде мага жагып калган цитата бул income rich, cash poor деген. Биз ошондой болбошубуз керек экен да. Көп акча табат, бирок акчасы жок. Ошондой болбош үчүн биз мындай smart spender болуш керек экен. Тапкан акчанын көбүн чогултуш керек экен, анан аны туура инвестиция кылыш керек экен. Туура инвестиция кылыш үчүн өзүнүн билимине инвестиция кылыш керек экен. Ошол жөн эле китептерди окуй бербестен, investment book'тарды окуп, self education кылып, инвест кылыш керек экен өзүнө өзү. Сонун экен. Income rich, cash poor. Income rich, cash poor. Сонун экен. Топ-3 книги, которые вы советуете? Жөнөкөй эле китептер, бул китептер азыр мен айтсам аны мен деле окугам деши мүмкүн элдер, бирок ошону практика жүзүндө колдонгонго аракет кылыш керек да. Анын ичинде 500 миңдик 1 миллиондук мындай кеңештер бар да. Сен ошол китепти окуп эле
акысыз эле китепти окуп эле сен ошондой өзүң өсүү жасасаң болот. Анын бири ошол Бодо Шефердин The Road to Financial Freedom деген китеби бар. Ошону сөзсүз окуш керек. Ал канча акча таппа, ошону кандай айлыкка иштебе, сен ошону үнөмдөп, чогултсаң, жакшы инвестиция кылсаң, сен сөзсүз миллионер болосуң деген смыслды билдирет. Сөзсүз окугула. Экинчиси Роберт Кийосакинин Rich Dad Poor Dad Rich Dad'ти аны алипе катары окуш керек. Эң сонун көрсөтүп берген да ал. И анын дагы 20 китеби бар, ошол эме 21st Century Business of 21st Century, ошону окугула. Дагы акыркы мен азыр окуган китептердин бири бул real estate property'лер боюнча, ал Zillow Talk деп эсептелет. Ошо Zillow Talk деген азыр мурдагы real estate'тин системасын алмаштырган компаниянын китеби. Ошонун фаундерлердин. Ошо Zillow Talk'ту сөзсүз окугула эгерде real estate'ке кызыксаңар. Эң сонун. Аябай сонун мен кеңештерди бердиңер, чоң рахмат. Көп киши тааныштар такси тракта иштейт, анан акчаны андай чоң акча көбү топтой албайт да. Менин оюмчачы көбүнчөсүн көрүп атам, карап атам, анан биякта балким приложение бар, балким Bank of America'да акча топтогон немелери бар, функциялары. Ошону эмне деп рекомендовать этесиз? Азыр банк системалары атайын ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп койгон. Ошону колдонуш керек. Мисалы, эгерде акча saving аккаунт ачсаңар, ал жакка салып берсеңер, ал жакта еще силерге азыркы учурда 5%ке чейин берип турат. Үстүнө кошулуп турат да. Анан силер бир максат коюп, анан ошонун тегерегинде айлыгыңарды мындай мынча пайызын иштетем деп коюшуңар керек да. Мисалы, мен азыр ошол учурда да машина алам десем, мен ойлонуп болчу, машинаны мен мынча эле сомго ала алам. Себеби менин бир айлык айлыгымдын ушунча проценти ушунча болот, андан ашык кетире албайм. Же мен 4-5 ай күтүшүм керек болчу ошол чогулгуча. Себеби азыр банкта турганда эле иштетмей биздин эмебиз бар да, ошол ашыкча болгондой сезилип берет да. Ошол нерседен арылыш керек да, себеби чоң максат коюш керек. Силер сразу 500 000 чогултпасаңар дагы, мисалы 100 000 чогултуп үй алам деп максат койгула, себеби ал чоң 3 бөлмө 3 юниттик үйдүн даун пейментине жетет да. Ошого 100 000 деп максат койгула, сейвингге өткөзө бергиле. Ал жактан албайсыңар. Сейвингге койгондо силер жандай процент түшүп турсун десеңер албайсыңар. 100 000 чогулганда үйдү аласыңар, 1 жыл өтүп кетет, ошо үйдү аласыңар. Андан кийин дагы экинчисин коесуңар. Ошентип биринчи 1-2 үйдөн силер пайда түшүп, пайда көрүп баштаганда түшүнөсүңөр, дагы ушинтип улантсаңар, силер өзүңөр иштеп аткан айлыктан өтүп кетет экен деп пайда. Ошондо силерге мындай билинип баштайт. Значит, ушуну уланта беришим керек экен деп. Эң башкысы жөнөкөй кереги жок нерселерге үйүңөрдө карагыла. 6 айдан бери иштетпеген буюмдар барбы, жокпу? Мындай бар болсо ошолорду мындай сатып, андан кийин ошондой албаганга аракет кылгыла. Көп адамдар көчкөндө көрөт, үйүнө жаңктарды, кереги жокторду баарын алып берет да. Ошонун баары акчада. Бир кичинекей шуруптагы, кичинекей мыктагы акча турат Америкада, билесиңер. Ошонун баары кошулуп келип, силердин бир жылда 30 000, 40 000 акчаңар силер жылына 2-3 жолу колдонгон эле буюмдарга кетип калат. Эгерде ошолорду силер чогултсаңар, жылына бирден үй алсаңар болот. 5 жылда 5 үй аласыңар. Ар биринде 3 юнит болсо, силер 15 квартира алуу болосуңар. 5 жылдын ичинде. Ал толугу менен мүмкүн. Ар бир кыргыз иштеп аткан. Ошону жасай алат. Эң сонун, эң туура. Чоң рахмат, Мара. Эң сонун суроо. Аябай сонун суроо. Эң бул Мара да. Жыл сайын бир үй алып атпайсызбы? Ошону көп оор түшүнүп атам да. Допустим, менин түшүнгөнүм боюнча айлыгың айтыда 120 000 болуп атат. Анан 1/3 бөлүгүн жабыш керек ошо кыйман төлөгөнчү. Эмдиги жылы алыш үчүн өзүңдүн заработный платаңды 30-40% көтөрүлбөсөчү, ошого эле положениеде болуп атса, экинчи үйдү экинчи жыл кантип аласың? Көтөрбөй эле алып берет. Ошо менен эле, себеби сен пеймент келип атат, кэш флоу болуп. Ооба. Ошону көрсөтүш керек. Ооба, себеби биздин программа боюнча, биздин план боюнча алар investment property алып атат да. Investment property'нин өзүнүн алып келген cash flow доходу болот да. Сен кийинкини алам дегенде сен уже өзүңдүн айлыгың бар, плюс сен investment property'нин айлыгы бар. Алар ошону эсептейт да.
А эгерде жалгыз үй болгондо сен single family house болгондо сен өзүң жашайсың, ал жерден эч кандай айлык таппайсың да. Ал мындай чыгаша болот ал жерден. Ошол айырмасы ошол эле. Не нужно путать дом, который ты покупаешь себе под 3%, и дом, который ты покупаешь как инвестиции, в которые тебе нужно заплатить 25%. Ооба. Себеби ал биринчи күндөн баштап сага көпчүлүк учурда сен квартиранттар менен сатып аласың. Ичинде алдың, айлык алар төлөп баштайт. Ошентип сага пайда келе берет да. Сонун, чоң рахмат, Мара. Где ведете учеты расходов, доходов, может, какое-то полезное действие, вот зрители посмотрят, что первым делом они должны сделать. Биз келинчегим экөөбүз бардык ошол үй бүлөлүк финансыны тетрадьда кылганды жакшы көрөбүз. Себеби мындай real feel бар да, ал жерде жазасың, эсептейсиң, баягы биз математикадан таблицаны кылгандай өзүбүз эсептегенге мындай жакшы. Ошол үчүн дагы деле биз баарын диджитал кыла элекпиз, бирок бизнестердин баарын биз уже application аркылуу кылабыз, чтобы бардык расходторду чыгарыш үчүн жеңил болуш үчүн. А бирок personal financing биз бир айда канча айлык табабыз, ошо бардык бизнестерди кошуп, канча чыгаша кылабыз, анан канча таза акча калат. Биз ошону ар бир айда точно билип турушубуз керек. Өзүбүз кол менен жазып, экөөбүз чогуу эсептеп. Себеби ал биз уже 2015-жылдан баштап кылып келип аткан иш да. И ошол үчүн биз жылдын аягында ар бир айда канча мындай таптык, канча чыгаша кылдык, анан бир жылдын ичинде кандай болду баарын эсептей алабыз и кийинки жылга прогноз кое алабыз. Я вспомнил мысли, которые я хотел сказать после того, как вы посоветовали книги. Вроде бы мы все читали книгу Роберта Кийосаки, но читать книгу и использовать то, что в ней, это две разные вещи, да? И мне кажется, вы живой пример человека, который прочитал эту книгу и использовал, и, получается, сейчас имеет real estate как бы бизнес. Много properties, дома в Гавайи и в Чикаго. Я хотел просто маленькое напоминание. В свое время мы давно знакомы с Бахатбайке, уже 4 года, наверное, да. И в свое время, когда я спрашивал насчет финансовой грамотности, Бахатбайке мне посоветовал одну вещь. Перед тем, как я хочу что-то купить, переспи с этой мыслью. То есть подожди 1 день, либо неделю. И если, например, через неделю это все еще актуально, либо через день. Потому что есть эмоциональная вещь, когда тебе какая-то вещь понравилась, у тебя есть еще возможность, деньги, ты тоже себя любишь. Сначала нужно же себя любить. И ты хочешь ее купить. Я такой, вспоминаю слова Бахатбайке, такой, окей, давайте вернемся к этому завтра. Завтра я возвращаюсь, такой, уже чуть меньше хочется. Я через неделю возвращаюсь, оказывается, и не нужно было. Такой, окей. Биз дагы деле колдонобуз ал. Себеби Америкада элдер уже жакшы жашап, жакшы айлык алгандан кийин бүт эмоция менен жасап калат да. Азыр керек, азыр кирди, Amazonго сразу сатып алат. Биз азыр бир жума ошол мындай тизме түзөбүз. Себеби балдар менен бизге дагы бир нерселер керек болот. Тизме түзөбүз, анан бир жумага чейин күтүп, алып, кошуп ушундай кетет. Анан бир убакыт болот, ошо алчылары өзү эле билинип калат да. Кээ биринде азыр керек болот, сен тизмеге жазасың, бирок ал кийин керек деле эмес экен. Бир эле азыр керек болду ошол нерсе үйгө. Анан кереги жок болуп калат да. И ошол жакшы жардам берет бизге. Это рационально очень хорошо звучит, как бы по цифрам, по этим очень хорошо. Но мы же все-таки люди, мы эмоциональные. Такой со стороны не скучно ли живется, если вы всегда все вещи делаете рационально? Либо эмоцияга алдырган убакыттарда болобу, либо как вы эмоциональный жагын өзүңөрдүн мындай, как вы своего маленького ребенка внутри себя как бы эркелетип алып турасыңар да? Эгерде ошону бир нерсе үчүн, чоң максат үчүн кылып атса, анда сөзсүз ревардтар болот да, ревард болуш керек. Себеби максаты жок эле жөн эле ушинтип жашайбыз өмүр бою деген болсо, ал сен айткандай скучно болушу мүмкүн да. Эгерде бир чоң максат, мисалы, мен multi-family unit алам, 3 мындай квартира алам деп максат коюп туруп, акча үнөмдөп аткан болсо, машина мындай нерселер аларга көрүнбөй калат да. Койчу бул жакта чоң үй алабыз деп атсагын, машина алабыз деп ойлоносуңбу депчи. Ошол үчүн чоң максат коюп, и ошол үчүн баарына даяр экенин жанагындай сыноолордон өтүш керек да. Мындай үйгө деп аракет кылып акча чогултуп атсанын барып 30 миңге машина алып алса, ал
акылсыздык болуп калат да. И бизде reward бул менин оюмча эң чоң reward бул сен бир убакыт келет, каалаган нерсеңди эгерде кааласаң банкта акча турат, барып аласың да. Баягы өзүңдү ошондо эң жакшы сезген сезимдер келет да. Себеби барып алам десең, Ferrari алгың келеби, башка ала аласың, бирок ал сенин жашооңду мындай кандай десем, жашооңо балким керек эмес, бирок ала аласың да, алам десең. Ошол сезим менин оюмча адамдар үчүн эң бактылуу, өзүн мындай жакшы сезим сезе турган деңгээлге алып келет деп эсептейм. Эң сонун. Чоң рахмат байке. Как вам подкаст? Сонун. Өзүңүзгө жагат атабы? Мага аябай жакты, аябай информативный болду. Чоң рахмат Бакыт байке. Мен эң башкысы жеткизе алган болсом эле, что азыр убактысын бекер кетирбей, акча чогултуп, инвестиция кылыш керек экенин жеткизе алсам жакшы да. Себеби көп адамдар ден соолугун кыйнап, junk food жешип, анан иштешип атпайбы, кыйналып. Анан ошону эртең өзүнө reward болчудай инвестиция кылса жакшы. Себеби бирөөлөргө мен эң ойлонгон нерсе баягы иштеп баштаганда эле адамдар туугандарына, ата-энесине мындай акча жөнөтүп жаңы келгендер, ал нормал нерсе болуп калыптыр да, бирок ошону кылбагыла демекмин да. Иштеп, бутуна туруп, документтерин жасап, билим алып, андан кийин жардам берсе, чоң жардамдарды ошондо бере алат да. Азыркы жаңы иштеп жардам берем деп аткандар, ал $500 жөнөтөт, $1000 жөнөтөт, жардамды ошол ойлоп атат, ошол чоң жардам деп. Бирок бир убакыт келет, $10,000 жөнүнө ата-энесине жөнөтүп коюп, подарка кылып коюп, мындай отурат. Ошого жеткиче менин оюмча только өздөрүнө жардам бериш керек. Билим, инвестиция. Андан кийин жардам бериш кыйын болбой калат. Америкада эң биринчи өзүңө жардам берип, өзүңө бутуңа туруп, андан кийин бирөөлөрдү ойлош керек. Туура. Көбүнчө үчүн аябай оор келет. Оор келет, бирок бул туура. Аны канчалык эртерээк түшүнсө, ошончолук жеңилирээк болот да. Эң сонун байке, эң сонун. Насчет подарка подумали либо? Гавайиге 3 күн, 4 күн биз бере алабыз. Кондо. Ошондон кеп бере алсын. Вот у нас будет шикарный подарок. Смотрите, кепка. И также на 3 дня, да? Давайте на 3 дня. Проживание в Гавайях. Все, что им нужно, это билеты купить, да? Билеты купить, правильно? Вы покупаете билеты, жилье бесплатно. И также жилье, машина бесплатно. Такой приз вряд ли где-то вы еще найдете, поэтому участвуйте. Условия будут под конкурсом. А здесь у нас крутая кепка Goldman Sachs Engineering. Чоң рахмат байке, Алла разы болсун. Аябай сонун болду. Мен өзүм жеке оюм боюнча аябай информативдүү болду. Элдерге жагат, элдер талкуулоого болот. Анан эң аз бир адамдын жашоосуна бир жакшы таасир берсек, менин оюмча жөн убакыт короткон жокпуз. Туура. Чоң рахмат байке. Алла разы болсун. Чакырганыңарга. Чоң рахмат.